Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Барыңыздарга бүгүнкү каналды бүгүнкү тема YouTube'дан кыргыз каналдан кантип акча тапса болот. Жана ошол учурда эле кыргыз каналдан AdSense аркылуу акча тапса болобу же болбойбу? Ошол боюнча бир аз маалымат беребиз. Жана ошондой эле видеонун аягында сиздер үчүн мен өзүмдүн жакшы жаңылыгым бар. Ал боюнча ошол видеонун аягына көрүп аласыздар. Биринчи эле суроо, кыргыз каналдан акча тапса болобу? Биринчи айтып кетейин, американский YouTube каналды, американский тармакты бул жакка коюп турабыз. Себеп дегенде бул өзүнчө бир башка тема. Кыргыз каналы бул өзүнчө бул башка бир тема. Азыркы учурда кыргыз каналдан канча акча төлөнөт жана ошондой эле ал кыргыз каналдан акча таба алабызбы деген суроолор чындыгында аябай көп. Бул тууралуу азыр ушул видеодон толук көрө аласыздар. Кыргыз каналдан акча төлөнөбү же төлөнбөйбү, же канча тапсак болот? Ошол боюнча айтып кетейин. Өзүмдүн жеке оюм жана өзүмдүн жеке знаниям десем болот. Азыркы учурда кыргыз каналдан AdSense аркылуу акча тапса болбойт. AdSense аркылуу түшкөн кезде дагы бул аябай минимальный копейка. Если сиздердин каналыңыздар ошондой эле алдыда YouTube'дан өнүгөбүз дегендер болгон болсо, аларга мен башка сунуш айтам. Кыргыз каналында мисал деген сиздер өзүңүздү реклама алып, ошол рекламадан гана акча таба аласыздар. Если сиздер каналыңыздардын просмотру жана ошондой эле каналыңыздардын саны жогору деңгээлде болсо, сиздер кадимки эле компаниялар аркылуу келишим түзүп, алардын AdSense аркылуу азыр акча тапса болобу? Жок, чындыгында бул AdSense аркылуу акча табуу азыркы учурда аябай кыйын. Себеп дегенин бири эле ошол рекламанын азаюусунун себеби бизге көбүнчө деген Россиядан реклама келет, андан соң AdSense'ге берет, AdSense бизге реклама коюп берет. Азыркы учурда Россиядагы рекламалар жабылганына байланыштуу кыргыз каналына эч жактан реклама келбейт. Кыргыз каналын өзүнөн берилет, бирок ал жакта көп эмес. Мындайча айтканда, ал жакта көп деңгээлдеги реклама таба албайсыз жана ошондой эле сиздин YouTube каналыңызга көп реклама берилбейт. Сиздин YouTube каналыңызга реклама AdSense аркылуу келген үчүн, AdSense реклама кыргыз канал тармагында ошондой эле рекламалардын аз болгонуна байланыштуу сиздерге аз акча төлөнөт. Мындайча айтканда, копейка десек да болот. Сиздердин азыркы учурда эң эле бир бул учурдагы акча иштей турган YouTube'да бир эле жолу бар. Ал ошол сиздер компаниялар аркылуу же болбосо кандайдыр бир ресторандар, кандайдыр бир ишканалар аркылуу алардын рекламаларын өзүңүздүн видеоңузга жүктөө аркылуу гана акча таба аласыздар. Кандай жолдор менен онлайн бизнес баштаса болот? Биринчи эле бул азыркы дүйнөдөгү эң дүңүрүп өсүп жаткан тармактардын бири бул онлайн бизнес болуп саналууда. Сиздер билгендей эле Кыргызстанда дагы аябай кеңири таралган мисалы маркетплейстердин бири Wildberries, ошондой эле Озон жана Amazon деген бул чоң маркетплейстердин бири. Ошолордун катарында мен өзүм Amazonду аябай кызыгып жүргөм. Негизи эле bundan бир жыл мурун кызыгып, сырттан кызыгып жүргөм. Азыркы учурда аябай бүт мындайча айтканда ошол Amazonду үйрөнүүгө киришкем. Өзүм курстарын алып, бул жакта Кыргызстанда деле аябай көп специалисттер бар, алардын курстарын алып, азыр ошол курста үйрөнүүдөмүн. Amazon деген эмне? Бул деген бир чоң бир маркетплейс. Америкада, мындайча айтканда, дүйнөдөгү номер 1 десек да болот. Бул не только Америка, Мексика, Германия ушул өлкөлөрдө аябай жакшы өнүккөн. Ошолордун катарында бул кандай иштелет? Сиз арзан товар алып туруп эле кымбат товар сатасыз. Ошол эле учурда сиздин прибылыңыз доллар аркылуу болот. Бул боюнча аябай чоң видеолорду буюрса тарып чыгарабыз. Азыркы учурда өзүм толук үйрөнүп элекмин. Бүткөндөн соң албетте ушул каналга чыгат. Amazon боюнча толук маалыматтарды, если алгыңыздар келген болсо, астында номерлер бар, ошолорго айылсаңыздар болот. Алар
алардын катарында мен сиздерге сунуш катары айтып кетчү нерсе бул азыркы учурда Алтын ай деген эженин курсунда окуп жатам, онлайн курсунда. 0 баштап продажага чейин полный сиздер ушул онлайн курсун сатып алып да 0 баштап продажага чейинки окуунун баары ичинде камтылган. Ушул окуунун ичинде мен ушул окууну сиздерге сунуштайм. Эгер кызыккандар болгон болсо, албетте бул жакта өзүмдүн WhatsApp номерим бар, ошол жакка кайрылсаңыздар сиздерге өзүм дагы ошо азыркы учурда кичине билген Amazon боюнча билген тармактар боюнча, то есть marketplace боюнча сиздерге бир аз сунуштарымды айтам. Жана ошондой эле ал аккаунт ачуу боюнча кимдер бул тармакта жүрүп Amazonду түшүнүп жана ошондой Amazon'дун ичинен аккаунт ача албай же болбосо аккаунт ачып utility bill деген нерселер бар, ал жака түшүп ошолордон чыгара албай аткан болсо номерлерге байланыштырсаңыздар астында описанияда болот, ошол номерге байланышыңыз, сиздерге жардам беребиз. Жана ошондой эле сиздерге гарантиясы менен видео вызов аккаунт ачтырууга жардам беребиз. Жаңы көрүп аткандар үчүн бул түшүнүксүз нерсе болушу мүмкүн. Кийинки видеолордо буйрурса ушулар боюнча толук маалымат айтып чыгабыз. Эгер видео ошол аккаунт заблок боюнча, utility боюнча кантип видео вызов менен аккаунт ачса болот, ошол боюнча суроолоруңуздар болгон болсо, сөзсүз түрдө бизге байланышыңыздар жана биз сиздерге толук маалымат